Всем привет! Барыңыздарга салам. Салам барыңыздарга. Для тех, кто сейчас подключается к эфиру, также для тех, кто будет смотреть эфир в записи. Эмнеден баштайм, кантип Инстаграмдан жумуш баштасам болот, жана кантип эмнелерден баштасам болот деген суроолорго жооп берем. Жана мага эфириме вы можете отправить запрос на мой эфир и задать любой вопрос. Суроолоруңузду берсеңиз болот. Вопросы. Разбор сделаем, разбор вашего запуска. Эмнеден баштай албай турсаңыз, мен өзүмдүн онлайн ушул жакта консультацияларын бергенге даярмын. Саламатсызбы? Саламатсызбы, ажа. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Каяктан чыгып атасыз? Баткенден, Лейлектен. Лейлек кергесинен. Иним ошол жакта азыр. Эним ошол жакта иштеп. Ооба. Ошо. Мен сиздин сабактарыңызды, азыркы болуп турган сабагыңызга орун СММ погружение курсуга орун брондоп койдум буюрса. Буюрса дисциплинага чөз, тапшырмаларды аткарып, жан талап окуңуз. Аябай чоң кандай десем, өзүмө эме кылып атам, ойлоп жатам да, ушул курстан кийин бир кандайдыр бир результатка жетем деп чоң максат менен келип турам. Сонун. Сизге дагы суроо берейин дегем да. Ошо онлайн тармагында көптөр эле мисалы үчүн иши бар. Мен өзүмдө дагы үй шартында эле жумушум бар да, бирок мен онлайнга алып чыгам деп улам эле аракет кылам. Бирок алып чыга албаймын да. Башка жолдор менен дагы мисалы үчүн СММге дагы окуп көрдүм мен. Мындай арзан эле СММге да, мындай эле видеолорду берип койгон СММгечи. Бирок результатка дагы деле чыга элекмин да, ошон үчүн бул тармакта эмне эң биринчи мааниге мисалы мен дайым аракет кылам, бир ай бир жума аракет кылам, жакшы эле, анан дагы кайра токтоп калам да. Атыңыз дагы бир ирет? Алымкан. Алымкан. Тууган жылыңыз? Дата рождения? 06.01.96. 1996. 6 январь. Караңыз, мындайда окуп атап, ар кандай курстарда 500 сомдук СММ, 1000 сомдук, 2000 сомдук ар кандай курстарда окушат. Да хоть кымбат курс, хоть миллиондук курс окусаң дагы, кыймыл аракет кылбасаң, ошол сабакты сразу аткарып, практика жүзүндө кичине бир аракет кылып жазабасаң, самое главное сейчас действовать болот. Эмне үчүн курстарды окуп наставникке барып атышат? Себеби дегенде наставник менен ошол билимдерди практика жүзүнө аткарып, же болбосо мына продюсерлик алып, эмнеден баштайм, эмне кылышым керек деп билбей жаткан адамдарга ошо жеке иштешкен кайтарым байланыш мощный болуш керек да. Анан бул жакта адамдын өзүнөн да зависит этет да, көп нерсечи. Бул жакта сиз максималдуу түрдө практика, действие аткарышыңыз керек. Жөн эле монтип сабактарды окуп эле конспекттен отлично болуп эмес. Айтып атабы сториске чык, тупо сториске чык. Айтып атабы стористерди жазап башта. Кантип баштайсың? Аласың, артыңды карап, мынтип атам, тигинтип атам, өзүңдүн ойлоруң менен бөлүп иш жүзүнө аткарып башташ керек. Кыймыл аракет кылбасаң, эч нерсе болбойт. 1000 миллиондук наставник алсаң, алган күндө дагы өзүң аракет жасабасаң, эч нерсе болбойт. Мен азыр 400 миңдик консалтинг накачылыктамын. Андан кийин өзүм 300 миңге да курс сатып алдым. Өзүм аракет кылышым керек. Мен өзүмдүн бул максатымды коюп, план, цель коюшум керек да. Сенде цель жок экен да, цель коюшуң керек. И прям жан талашып ошого максат коюп, максат койсоң акча келет. Мен СММди жакшы өздөштүрөм. Мисалы үчүн менин 2 менеджерим Ошто.
неважно баткендесиңби оштосуңбу токтогулдасыңбы өзүңдө дисциплина болуп аткарып же болбосо телефонуң айфон эмес болсо дагы куратор болуп менеджер болуп сатуу менеджерликти алып кете алсаң любой жумушта любой командада иштин кетет. Второй момент дисциплина болуш керек да. Мисалы үчүн мен түнкү кандай десем, вот смотри, что мен отурам мына иштеп атам да, көрдүңбү? Бул менин мунун баары менин билимдерим. То есть кандай десем, билимдин аркасынан келет мунун баардыгы. Анан мына если честно сен айтсак, кичине дисциплина керек. Второй момент, мисалы үчүн тапшырма берип атат да, муну кылыш керек. Баткенде жашайт экенсиң, Айда жашайт экенсиң, фотосессия кыл десе, Бишкекке барышым керек, кайсы бир убакта Бишкекке барганда, анан Ошко барганда деп айларыңды, күндөрүңдү, жылдарыңды өткөрө бербет да. Сен эмне кыласың? Ошол жака активаны аласыңбы бул жерде, аласыңбы, же шейшепти коесуңбу күндүз, күн тийип атканда шейшепти коесуңбу, активага барасыңбы? Ошол жака өзүңдөн жашнакай сүрөттөргө түшүп, образдарды карап, алмаштырып, активный болуп, стористерге чыгып, макеттерди жазайсыңбы, гайдтарды жазайсыңбы. Но мне кажется, у тебя тут, смотри, дисциплинаны кичине көтөрүш керек да. Если бала чакаң, тайм жумуш көп болсо, сен анда как куратор катары онлайнда кичине бир командага кошулуп, ошолор менен чөйрө менен баштасаң болот. Уйкучураксыңбы? Жалкоораксыңбы? Уйкучу эмесмин го, бир аз жалкооракмын да, анан уйкучу эмесмин, бирок өзүмдүн жакшы көргөн ишимди түндө болсо дагы жасай берем, жакшы көрүпчү. Анан жалкоолугум бир аз бар да, эми нерсемди жеңе албай, кийин жасайынчы деп улам эле баштайм, жакшы видеолор чыгарып баштайм. Бирок баары бир менде билим жетишсиз, мен билем, мен СММди мындай видео тартканды элементарно үйрөнгөн эмесмин буга чейин. СММди окугам, 1 жыл алдын 300 сомго, 200 сомго эле окугам, анда бир 6-7 видео эле бар болчу да. Жок. Алтыным, мына да бизде 100дөй сабак бар. Биринчи нулевой модульдан эле 21 сабак мышление. Ой жүгүртүүнү өзгөртмөйүнчө, оюңду өзгөртмөйүнчө, жашооң өзгөрбөйт. Эң биринчи мен жертва абалынан чыгамын. Мен неважно, мен мисалы үчүн Баткенде жашайм, Ошто жашаймынбы, мен ушинтип эле иштей берем. Бул адамдын өзүнөн да зависит этет да. Сенде мисалы үчүн мына дисциплина жок болуп атса, энергия жок болуп атса, бир аз жалкоорок болуп, кыймыл аракет кылгың келбей атса, бирок жашап, акчага умтулуп атсаң, өзүңө суроо беришиң керек да. Так, мен кантип дагы мага эмне кылган жагат, эмнени кыла алам? Эгерде мен балам менен бат-баттан жооп бере албай калсам, анда мен бир командага кирип, гайдтарын, чек-листтерин, ушундай бир жумуштардын баарын кылып берейин дешим керек. Мен ошону өздөштүрүп алайын, макеттер жазайын, мен кыргызча постторду жазайын, же болбосо монтип өзүмдү көрсөтпөсөм дагы куратор болуп ошентип баштайын. То есть 5.000, 10.000ден болобу, 15.000 болобу. Эгерде адам өзү жакшы иштесе, кайтарым байланыш берип, куратор болобу. Бир чөйрөгө барып, эмне үчүн мага азыр ушунча көп запрос келип атат ассистентке, отдел продажга, потому что сиздин жаныңызга барып өскүңүз келет эже дейт да. То есть мыктылардын, күчтүүлөрдүн жанына барганда сөзсүз түрдө өсүүгө болот. Менде эң биринчи сизге мындай эмем, жумушуңузду, өнөрүңүз болсо, эч бир жерде калбайсыз да. Бизде өзгөчө да, бери жаным, бери. Жакшы болсоң сени кууп жетпейт, жаман болсоң жуусаң кетпейт дейт да, кыргыздардачы. Сен жакшы болсоң, сенга эч ким жетпейт. Өзүң жакшы адам болсоң, өнөрүң жакшы болсо, бир нерсени жакшы жазасаң, билимиң күчтүү болсо, сага эч ким Алымкан аябай жакшы кыз, бат-бат жооп берет, жакшы куратор, дисциплинированная, жарым күн иштейм деди, себеби дегенде кайын журту менен жашайт экен, балдар экен, 4 баласы бар экен, жарым күн иштейт, монча зарплатага саклаасың. Сен өзүң жазганы, өзүң айтканы даяр болуп, сен ушинтип айтып болушуң керек. Мисалы үчүн сага бирөө жагабы, мен да сиздер менен иштешким келет, эже, мен мондай жумуштарды аткарганга даярмын, мен онлайн
істей алам. Это надо для Wi-Fi, балам, на вот. Нет, я сама ем. Ага, все. Нет, сиси. Папе сходи, папа тебе сделает, на. Все. Өзіңіз ачык болушуңуз керек. Максималдуу түрдө сиз жакшы адам болсоңуз, айтып атпаймынбы, жакшы болсоң сени кууп жетпейт, жаман болсоң жуусаң кетпейт. Бул уже бул макалда уже бүт баары турат. Сен жаман болсоң бат эле. Сен жакшы болсоң, миң сени жеп, мындай жетем, сенден ашам десе дагы сен жете албайт. Берчү баардыгын берчү жараткан. Сиз аракет кылып беришиңиз керек. Сизге эң биринчи дисциплинаны сунуштайм. Биринчиси жоопту өзүңүздөн издегенге аракет кылыңыз. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмнеге мындай болуп калды деген сөздөрдү өзүңүздөн издешиңиз керек. Максималдуу түрдө. Бул 1-ноябрда курс башталып атабы? Ооба. Ар бир стористе отмечайте меня, Кейси Беллы, кыздар, куратор кыздар, команда. Эмне кылайын? Дагы эмне тапшырма бересиңер? 5 макет жаза дедимби, сиз 10ду жазаңыз. 1 гайд жаза дедимби, сиз 10ду жазаңыз. 10 клиентке отказ ал дедимби, сиз 20га жазыңыз. Канчалык өзүңүз ошого өзүңүзгө план койсоңуз, мен ушул курсту окуйм, ушул 5000 сомду мен актайм. Мен хотя бы 2 клиент алам, 5000ден 6000ден 7000ден онлайн иштейм. Мен ошолор менен жоопкерчиликтүү болуп жакшы иштейм. Мен хотя бы үйдө отуруп балдар менен даже ушу Лейлекте, Баткенде отурсам дагы жөн эле 10.000 бешикти терметип, балдарымды көтөрүп 10.000 жөн эле тапканга мен максат койдум дешиңиз керек өзүңүз. Жанталаш ошол результат көрсөтүп, бул жакшы кыз алынган, аябай ответственный, аябай аракет кылып атат десе, мисалы үчүн бизде мага дирекке да келет, мисалы үчүн жумуш барбы, жаңы баштап аткан кыздар барбы, онлайн болсо деле 6000, 7000 деген зарплаталар келип атканда, мисалы үчүн мен өзүмдүн окуучуларыма берем. Мына бул жакта окуучуларым не дадут мне соврать, вакансиялар келгенде сөз түрдө берип турам. Ошол дагы сурооңуз барбы? Жок, рахмат, түшүндүм. Мен дисциплина жок экенин мен өзүм азыр сездим, түшүндүм. Сиз айтып атканда уже денем кадимкидей чымырап башкача болдум. Энергия жок, караңыз, эмне кыласыз? Кыймыл аракетке түшөсүз. Энергия, жакшы сөздөрдү сүйлөгөнү, это тоже 8 дегенде эмне иштермандык дейт. 8 дегенчи, 8 деген сизде мына вам нужно постараться немножко мындай результат бергени, ар бир окуудан результат чыгарганы. Ушул эфир результат алганы. 7 деген бул энергия. Энергия эмне берет? Спорт берет, басуу берет. Энергия эмне берет? Жакшы, ошо жүрөгүңүзгө жаккан, сизге энергияга толгон нерселерди ошо 7-ни наработка кыласыз. Кээ бир адамда бар да, мен да мисалы үчүн энергичныймын. Ошону сиз өзүңүз кылышыңыз керек. Бирок сизди еще сода сатыктан сынап көрсөңүз болот өзүңүздү. Сиз баштапка чыгара аласыз, жакшы сата аласыз. Сизде ошол бар. Адамдар менен жакшы сүйлөшө аласыз, и плюс коммуникация менен ошо 5 менен масштабирование кыла аласыз. То есть менин күйөөмдүн да миссиясы беришти мындай да. Мен ага кандай десем, ал Тико мындай кичинекей машина болот го, эмне аты? Тико. Матис. Матис алса, аны 1-6 жумада, 6 айда Lexus кыла алат да, масштабка чыгара алат. Туура, логика жакшы иштейт. Ошондой да өзүңүз ошого да суроо берсеңиз болот. Анан өзүңүз дисциплина азыраак болуп атса, сатуу менеджерликти дагы жакшы, менеджер болгонго дагы мен жакшы командада иштейм. Мен сторис аркылуу сатып, мындай бир SMM клиент алам, же болбосо сатуу менеджерликти өздөштүрүп, именно чоң командада барып сатуу менеджерликти өздөштүрүп, ошол жактан акча тапкым келет деген сыяктуу ниеттерди коюп, аракет кыла берсеңиз керек. Бул курсту окуп баштаганда эле жарымына келгенде кыздар мени стажировкага кошкулачы, практикага баракчаларды алам, коркуумду жеңем, стажировка группага кошуп койгулачы, мен аткарганга даярмын. Жумуш толуп турат да, то есть даже практикага онлайнда. Главное, сиз өзүңүз ошону жакшы аткарып, жакшы отзывдарды топтоп, клиенттер менен иштешип калуу сиздин өзүңүздүн колуңузда. Хатпап? Ооба, мен ошо вакансияларды окуганмын, анан кийин окугандан кийин сизде мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот деди. Бирок мен буга чейин алдыңкы потокко жетише албай калдым. Ушул потокто аябай күтүп жүрдүм эле. Буюрса менеджерге жазып, брондоп койдум местамды. Группага кошом деп ошентип 1-ноябрда башталат деп айткан. Күтүп атам чыдамсыздык менен. Рахмат сизге, молодец. Сиз үйдө отурсаңыз дагы
сонун ийгиликтер жаратып жатасыз. Аха. Рахмат. Аха, рахмат. Так, ким ага конокко келет? Бизде 1 ноябрда 0 эмнеден баштайм, кантип баштайм дегенде рахмат. Рахмат алып кетем. Чыга албай атам. басасыз. Үстүндө X турат. X. X. Мындайда баардыгыбыз СММден баштаганбыз. Баардыгыбыз СММден баштаганбыз. Себеби дегенде, бул жакта эң башында эмнеден баштайм дегенде, мындайда өзүңдө билим аздык болгондо өзүңдө уверенность азыраак болот экен. Уверенность появляется тогда, когда у тебя есть знание, но не просто знание, а практика. Кыймыл аракет. Канча деген азыр эмне үчүн наставничество популярный болуп атат? Себеби дегенде курстардан эмес, индивидуальный ошол автор курсу, ошондон индивидуальный окугусу келгендер көп болуп атат. 1 ноябрда биздин 0 келгендерге эмнеден баштайм, же болбосо мурун дагы ар кандай СММдерди окугам, бирок практика азыраак болуп атат менде, өзүмө ишеним жок дегендерге погружение в СММ башталат. 100% сабак, спикерлер, психолог, таргетолог, финансылык сабаттуулук жана мен өзүм дагы Zoom'дан келем. И аягында мен менен жандуу жолугушуу болот. Мунун баардыгы 100% сабак плюс 1 ай окуп, обратный связь менен кейси Белла баракчасынан кураторлор кайтарым байланыштагы берип чаттан текшерет стористериңерди жана пайдалуу Zoom'дар болот. Мунун баардыгы 1 ай окугандан соң дагы 1 айда доступта болот. Вот, офлайн жандуу окуйм дегендерге мобилограф өзү окутат. То есть СММди биз онлайнда подарок беребиз, и мобилографияны жандуу окутат. Кафейнялардан, офистен барып, именно мобилография жандуу окутулат да, сүрөткө тартканы, бардык нерселерди кылганды, ошону монтаждарды үйрөтүлөт. Мобилографияны өздөштүрүп, азыр биздин 2 окуучубуз уже съемкаларды 500 сомдон, 1000 сомдон уже съемкаларды алып башташты. То есть азыр бизге баарыбызга эмне керек? Съемкалар керек. Вот. Поэтому мен Байер курсун окудум, эми СММ керек болуп атат, ошол жактан өнүктүргүм келет, деди Mika Collection. Да, СММге келсеңиздер болот, маалымат алсаңыздар болот бул жакка. Вот. Мне отправили запрос. Сейчас. Кандайсыз? Ошол жактан чыгып атасыз. Бул Кундуз Айым биздин погружение в СММ плюс мобилография курсубузду аяктап, уже 3 клиент алып, иштеп аткан кезде Кундуз Айым айтып бериңизчи, кандай болду эле? Эми ушул курска келердин астында сиз мени строгая стерва деп ойлодуңуз, дагы кандай ойлор бар эле сизде? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, баягы мен постоянно эле негизи көп жыл болуп, 1 жылдай болуп кетти окшойт. Мындай карап жүрдүм. Ким аркылуу билбейм. Анан кийин эле эмеден актуалкадан карап, биз жердешкенбиз деп эле эме болду да. Жагып эле карап эле элдин баарына эле жиберчүмүн. Элдин баары эле кээ бирөө жактырып, кээ бирөө жактырбай эле, мен болсо сенин таламың талашып эле. Нет, она крутая. Эметем да, оказывается, мен просто понимала баягындай ушундай результат кылганга сколько баягындай труд керек экенинчи. А кто не понимает, мындай со стороны адам минус абалда болгондо минусту көрөт го. Например, когда я отпускала, они не смотрели твои труды, баягы внешность элечи, стерва ғой, неси жагат бунун деп ушинтип. Мен кийин түшүндүм да. Мен болсо сен баягындай эмеңди, аракетчиликиңди, результаттарыңды эле көрчү экенмин да. Адам өзү деле ушундай да, постоянно бир нерсенин минусунда болсо, өзү минусту көрө берет да. Жакшы экен да. Анан мен изденип көп эле жүрдүм, анан до тебя, получается, когда не знала, СММди башка бирөөдөн сатып алгам. Я потом поняла, СММ акчасын төлөдүм, курс башталды.
Анан кийин баягы сабактар келип атат, эфирге кирип коем, анан жасап коем, кылып коем. Акаса вдохновение бербептир да мага мындай. Мен мындай сыйлап ал адамды кумир катары тутпаган үчүн я не делала, акаса. Ошентип бүттүп сториске чыккыла деп койду, анан сториске чыга албай койдум. Вообще чыга албай койдум. Карайм стористи, кайра удалить этем, чыга албай койдум. Андан кийин курс бүттү, ошо менен ал жакта то, что странно, вакансия деп берди. Все начали писать то, что трубку не берут, албай атат, эч ким номер иштебейт экен деп. Мен кийин ушунукан көрсө ушинтип ыргытып коюшат экен. Для галочки. И звонишь, никто не берет. Типа мы предлагали вакансия депчи. Ошо менен ал жак бүттү, анан дагы жүрдүм. Ортодо мен негизи жөн тура албайм да. Анан балдарды школга апарам, анан кийин үйдөмүн да көбүн. Алып барып алып келе коем да, анан давай 5-6 торпок алайлы деп торпокторду алып, аны ортодо 1,5 жылдай ушундай карадык. Аны дагы короче саттык, бүттү. Анан тоже не моё да. Кайра ойлонтом, блин, что-то хочется сделать, башкача эле бир нерсе кылыш керек да. Анан кой буларды сатыш керек дедим, анан кийин сен сабактарын карап эле как раз офлайн чыгып калды да. И момент ошо чыкты да. И мен оказывается весной карасам эмеге 2023 жыл экен могу. Не видно? О, видно. 04.03.2023 жылы. Это весной. Ошо торпок баары бар. Изденип атам да ютубтан ищу, вот это дневниктин баарын пишу кылатам. Смотри, все галочки почти все. Я сейчас отмечу. Бүт галочканын баары. И тут написано, мол жакта, Белла стала, мына мякта турат, я записалась на курсы Беллы деп турат. Вау, классно. И снизу написано еще, она дала мне работу. Я вам дала. Да, и ты мне сейчас еще проект бердиң го, экоментиң иштешип атам да. И тут я довольная, СММ приносит мне доход деп жазып коюптур астына. Вот что значит, да, это реализация была. Это вера была, да. И банда ишеним, анан кыздарга да бул жакта мындай силер сомнение алыпчы, мынтип мен кундуздан окусам, анан у меня если не получится 10 000 сом күйүп кетет дегенде, вы уже думаете, не получится. Это уже у вас не будет получаться. Нет, да? Мен азыр 300 000ге курс окуп атам. Ага 400 000 консалтингдемин. Мен билем да, я сделаю результат. Бул мага керек депчи. Андай болбой калат, а вдруг деген андай жок да. Ниетиң туура эмес болсо изначально, тогда не получится. Я тогда уже это январь, февраль, март экен. Мартта эле менде, например, 10 000 сом жок болчу ал убакта. Была, да, окуганга мындай, потому что мал бар, школ бар деп. Но мен верила и писала. Кайра сен стористериңди карайм, и сюда пишу. Анан бар азыр карадым да, бүт галочки. Все. Мен өзүм азыр эфир башталат да деп дневнигимди ачыпчы. Ошентип офлайнда еще мен эмекем да, мындай көзүм менен көрүш керек мен да. И онлайн да ойлонуп бандай эме болдум да. И деньги были, и как раз сенькинден прям офисти ачтым. Офис открыла и офлайн. И плюс мен ойлоп аткам да эме деп. Мобильный съемка негизи эле мага өзүмө жакчы да. Жаш кез фотоаппараттарым бар болчу, элдин баарын тартып эле жүрөрчүмүн. Ошо фотоаппараттарымды алып эле анан ошо мобилографияны да ойлонуп жүргөн убакта у тебя плюс СММ мобильный съемка ачылып калды. Ошол плюс болду, э? Анан кандай, чем отличается мой курс от других? Что именно вам понравилось? Кайсыл инструменттер жакты сизге? Мобильный съемкада болсо Үмүтай бизди постоянно офлайн жанында жүрдүк. Кыдыр разы практика кылып снимали. Үй тапшырмаларды. Кураторлордук аябай обратная связь жакшы.
например, түшүнбөсөңөр сразу жазсаңар, сразу түшүндүрүп ответтерин беришет да. Например, бири болбосо бир 5 мүнөт эле опоздайт, а так андан көп эмес. А Кундуз айым болсо силерди аркаңардан түртөт, сонун мотивацияны берип, честно, мен коркконуман эле жазат. Не знаю, мен баягы сени мындай как кумир мындай өзүмө душама жаккандан буюн мындай делаю, да, когда ты говоришь. То, что странно, анан баягы адам өзүңө жакпаса же ал адамды сыйлабасаң кылбайсың го, муну сүйлөй берет деп ушинтесиң го. Кылбайсың, авторитет болбосо ошо адамды жактырыш керек, ишениш керек, ошондо анан результат болот да. Өзгөчө бул мен айтып атпайбы, арыктабайсыңбы депчи. Мисалы үчүн мен ошол адам, анын фигурасы мен каалагандай болуш керек. Ал да ошондой өзү дисциплинада жүрүш керек, результаттары болуш керек, мотивация бериш керек, позитив заряжать этип турса, мен аны угам да, о, точно депчи. Ал профи болуш керек өзүнө, твердый эксперт болуш керек да. Анан ошол нерсенин баардыгы дагы мааниге ээ экен. Ошондуктан ошо сенин курстун астында эме болбоду, бесплатный 7 күндүк СММ. Ошондо мен вообще чыкчу эмесмин да, ошондо сен урушканда эле эле чыкты. Монтелады. Еще мындай болду да, мындай. Получается, мен 30 жашка келгенде, когда мне было 30, сейчас 34, 34-тüm. 30-га келгенде, как бы мен өзүмдү эметөрчүмүн деп, еще время есть депчи. Мындай. Ой, еще успеем, типа балдарым чоңойсун деп. Анан не болду билбейм, ошо 33-34-кө чыкканда я так начала думать, мен деп. Папам, мамамды, ата-энемди карасам, жашы өтүп атат да. Экөөң карап, анан эме болуп кетет да, постоянно у меня вот это страх, да, их потерять. Анан нет, я должна делать там, да, өзүмдү. Ушу темада постоянно плачу. Страх, у вас есть страх смерти, вам нужно это проработать. Да. Это нормально, смотрите. У меня тоже есть страх смерти. Вот это самый большой, да, страх смерти, что потолок рухнет, что дайма рульда жүрөм, бир нерсе болуп кетеби депчи. Ошон үчүн биз унутпашыбыз керек, баардыгыбыз барар жерибиз биринчиден, экинчиден жараткандын баары колундабыз, баскан турганыбыз. Бул жашоодо ошол башка эч нерсе алып кетпейт экенбиз. Ошондуктан азыртадан ошондо ойлонуп жашасак сонун деп ойлойм. Бүт результаттын баарын хочу сейчас эмеге, родителям. Тебе ничего не хочу покупать, все хочу им, да. Вы очень счастливый человек, потому что у вас и папа, и мама рядом. Не только материальный результат эмес, родителям биздин материальный бир байлыгыбыз, аларга алып барып акча берип, бир нерсе кылып, анан заслуживать их любовь эмес. Самое лучшее, что вот, например, у меня тоже такое бывает, когда я часто работаю, үйгө жөн келбей балдарыма оюнчук же көйнөк же бир нерсенин баарын көтөрүнүп келем. А менин балдарыма болгону мен керекмин, менин кучактап аларды кучактаганым, өпкөнүм, сүйүүмдү каалашат балдар. Ал жакта им очень важно вот эта материнская любовь, забота, поэтому материальный эмес, мен оюнчук, көйнөк баардыгын алып бере алам, а бирок эне катары берип, сүйүп, кучактап, мээрим төккөнүм, өзгөчө мээрим төккөнүм. Бул өмүр бою алардын жашоосунда калат. Кийин чоңоюп алып, алар психологдорго барып, проработка, менин мамам карачу эмес, менин мамам сүйчү эмес, мамам кечке эле иштей берчи деп айтышын каалабайм. Ошондуктан менде баланс, я стараюсь сохранять баланс. Ошондуктан биз жумушту дагы, үй бүлөнү дагы, балдарга болгон мээримди дагы кийин, мисалы үчүн балдарыбыз кыйналып,
жумушу болбой, турмушу болбой, акчасы болбой, жумушу жүрүшпөй, неудачник болуп ушинтип баштаса, бул эми биздин дагы салымыбыз болот. Себеби дегенде азыртадан башталат. Азыр балдарыбыз өзгөчө, биздики кыздар жакшы турмушка чыгып, кыз балага эмне керек? Бакыт керек, бактылуу жашоо керек, кыз баланын бактысын тилеш керек. Ошон үчүн эң жакшы нерсе мен эмне кыла алам? Жолдошум менен болгон мамилени жакшыртып, бири-бирибизге сый урмат, жакшы мамиле үйдөн көрсөтө алсак, бул алардын келечектеги жашоосуна болгон биздин эң чоң салымыбыз. Эч кандай материальный байлык эмес, эч кандай даже бул жакта оюнчук, кымбат кийимдер эмес, бул ошол нерселер экен. Андан кийин албетте бирок аракет кылыш керек, жакшы чөрөгө кошкону, билим бергенге и так далее. Кундуз айым, ыйлабаңыз, сизге рахмат. Азыр кандай клиниктешип атасыз? Азыр сен берген 2 компания, бирөө клининг, аны менен договор эме болгон. Там, получается, тоже Үмүт айткан да мага, про цену тоже спрашивала у нее. Она говорит, нельзя, например, месяц ходить, то, что сейчас именно мен СММ для себя училась, а мобильной съемками хочу именно идти. Фокусту бир жака коелу. И это именно по душе тоже нравится, я не устаю от этого. И мага болсо, и графикты я, оказывается, не могу работать. Эмеде социалдан карасам деле 4 графика очень трудно экен да. Я поняла. 4 эмеде бир графика иштегенде у меня прям плохо мне. Она свободный график у меня сама ставлю. Анан Үмүт айтты, съемкада то, что хорошо, я думала 30 дней вот это буду снимать депчи. А как 15 видео только в месяц, это 8000. Это она сказала минимально это. И очень дешево. Да, это очень дешево. Да. Ты сказала, какие недели я почти бесплатно проработала, практика кылдым с ней. И поговорила кое-что еще. Она, оказывается, Golden Kennedy. Она өлдүксүңбү дейт да сразу. Анан сонун сүйлөшүп кеттик. Договор 8000 болду, 15 видео. Уборканы буду снимать, выезжать. Клининговая компанияны бересиз, алып барасыз, Да. Аларда мага дирекке келип эле ошо кыздарың барбы, тың кыздарың барбы деп сурашат. Да. А мага эмне? Өзүмдүн окуучуларыма бергим келет. Второй момент это съемканы кылат экенсиз, и еще дагы бир проект бар экен, Анан бире жолсу ошо эме деп келбеди. Эмеден бердим го, курстан, комуз боюнча курс сатат экен да. И анан 20 сабакты iPhone менен качественный кылып надо снять, приготовить. Получается, 20 сабакты я буду снимать эмеге деп айттым. Тоже со скидкой изначально 12 000 дедим. Классно, вообще. За месяц, да, вообще да, классно. Вы даже... Получается, 8, анан 12 000. И эмеге тоже взяла, помнишь, эмени Байер? А биринчи эле неделяда учебада она мне сказала, дордойго снимите меня деп. Как я закупаюсь, деп. Она мен выезд кылгам. Она сразу заплатила, обед купила. Тоже он кыз токмоктон. Аябай жакшы сүйлөшүп кеттик. Тоже мага жаккан, өзүм экөөбүз келиштик да, аябай. Же эмне кылайын дейт, аны сториске чык, минтин деп атам, сториске чыгып атат. Классно. Эме деп, сториске чыкпасам 5000 сом берем бул айда сизге дейт. Мени урушуңузчу дейт. Ошентип, аны менен 5000 сом азыр, получается, у нее этот одноразовый почти съемки. Не всегда. Визуал где-то 3 рилса и осенняя фотосессия 5000 сом дедик. Классно. Вообще канча болду кирешеңиз? Бир айдын ичинде окуп атып эле? Ошондо 25. Классно. Жандуу окуу. Мен курс алдым. Получается, даже бирге бир эле кайра заработал. Классно. Классно. Поздравляю. Чоң акча көрүнчү эле. Негизи да. Да. Сиз ставим ошо мен.
азыр эмне керек эксперттерге? Съемка керек негизгиси. Мага да керек. Менин наставничествомдо окугандарга керек. СММде любой байерге керек, продюсерге керек, психологко баарына съемка керек. Ошон үчүн бул туура чечим, туура багыт. Сиз ошо жазып, диреке жазып жүрдүңүз, бирок ошо чечим чыгарып келип, еще Жылдыз Айым экөөңүздөр да жакшы, молодцы. Айфон алышты. Алина, да, у нас тоже. Да. Алина здесь тоже сидит. Да. Ждем. Рахмат. Оффлайн. Рахмат сизге, Кундуз Айым. Багы. Калайм. Кундуз Айым багы. Сенин эмеңин дисциплина анан строгость нужна она. Если сен, например, бизди бол кылгыла деп мынтип урушпасаңчы, мындай строгая болбосо, мы бы ходили, может быть, тоже уктап анан сторис айта берет да депчи. Эртең менен турсаң эле сторис дейт да. Сториске чыгыш керек деп чыгып анан мамдар айылдан болсо алар подписан болуп алыптыр да. Эмне эле болуп атасың? Кечкечи. Анан мен айттым, биякта деген шеф урушуп атат, силер түшүнбөйсүңөр десем. Эмне эле болуп атасың анан? Деги, эмне кыласың аларды дейт да. Оказывается, мындай айылдыктар тоже не понимает азыр мындай на этом деньги зарабатывают. Канча эле видео тартсаң акча аласың дейт да. Кантип эле. Кантип эле, вот эле. Телефон бар эле. 1 саат бирөөнү съемка кылып 1000 сом көтөрүп келесиңби? Фотоаппаратыңда жок деп айткан жокпу? Телефон менен еще депти. Мынтип койдум да, 1 саат 3000 сом экен вообще-то. Сейчас мен 2000ге снимаю десем, мам. Койчу. Сен кийин укмуш болуп кетсең, анан мен ошондо айтайын, ошондо ишенем дейт да. Вчера она так говорит. И теперь от этих ошол сөздөрдөн я наоборот, я должна, короче, там, да, результат еще показать, работать. Да, башында негизи ошо Үмүтайды да мамасы айтып жүрчү да, ай сонунго барып туруп эле 1 саат тартып койсоң сүрөт 1000 сом береби депчи, анан 5 кызды тартсаң ошондо 5000 таап келесиң барып эле деп. Чындап эле өнөрүң болсо жакшы. Мисалы үчүн мен рилстер чыгарышым керек. Мени тартып жүрүш керек бирөө. Постоянно съемка керек да. Тренинг болот керек, наставничествода кыздар сүйлөшөт, рилс керек. Ким айткандай мына байерлер дордойго барып закуп кылып аткан тартыш керек. Мен жанымда жүрүп даже мен эмне кылып атканымдан бери улам стористер тартып чыгарып турса, это же круто. Поэтому съемка она всем нужна. Анан албетте адам өзү үчүн да үйрөнүп алса бул сонун жакшы. Кундуз продюсерин канча турат дейт. Рахмат сизге, Кундуз Айым. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса дагы сонун результаттарыңыз менен. Чоң рахмат. Сени турап негизи. Биякта көп кыздар азыр ойлонуп атпаш керек, мага окшоп 4 жыл, 5 жыл өткөрө албагы. 30тан. Башында эле сразу. Да, ошондо эле болгондо уже 4 жылдан бери результат сонун эле болуп калмак кирешечи. Ну, ничего. Жок. Сон рахмат. Сизге да рахмат. Так ойлонбой. Иштесең двойне, тройне чыгарасыңар акчасын. Да. Бирок өзүңөр баягы Кундуз айтканды укпасаңар, эме болсо, баягы туура эмеде, өзүңөрдөн да керек, конечно. Аракет. Цель жок болбосо, цель болбосо болбойт экен, цель. Поставь, идёшь, слушаешь Кундузду, и все будет. Да, на самом деле, да. Эми я очень справедливая. Мисалы үчүн сертификаттагы адам аракет кылса колдогуң келет да. Анан эч нерсе бактарды кылбай, аткарбай, уктап эле жатып, хочу десе, не то что помогайте этип, вообще даже сертификат бергим келбейт. Вот ишенесизби, вот чындык сөз да. Жалкоолорду потому что жаман көрөм да, өзүм жалкоо эмесмин. Өзү кылган адамды колдогум келет. Жараткан Аллахым деле ошентет экен да, мисалы үчүн аракет кылып, суранып, аракет кылган адамга бергиси келет, кылат. Анан отуруп алып эле алып, диванда, мына мисалы үчүн мен диванда жатып алып эле, арыктагым келет деп эч нерсе кылбасам, тамакты жеп коюп эле бултыйып жата берсем, баспасам, спорт кылбасам, туура тамактанбасам, кыймылдап басып, күнүгө эртең менен баскан сайын майлардын баары сжигаться этилет. Жөн эле отуруп алып эле диванда жатып арыктагым келет, ха десем, мени ким арыктатат, өзүм аракет кылбасам. Туурабы, жүрөрөм да. Эми бул чындык
бул чындык. Кишилер бар го, баягы Россияга кетиш керек деп берет го, жалкоонун баары Россияга кетиш керек дейт го. Негизи Россия эмес эле, чара кети барлар менен бул жактан эле сен деле канча миллион деген акчаны таап атасың, туурабы? Аркасында чоң эмгек жатат чынында, энергия жатат. Баягы жактан эле эмгектенип эле, зато семьяң менен жактан канча кишиге жумуш берип атасың дегендей. Туурабы? Аракеттен. Аракеттен. Рахмат сизге Кундузайым, рахмат. Рахмат. Ыраазычылык билдиресиз. Сонун биздин 15 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Мен айтып берейин. Караңыздар. Что у меня сейчас есть? Эмне менен мен алек болом? Караңыздар. Дагы бир ирет айтып кетейин. 0дон келген айымдарга бизге 1 ай кайтарым байланыш менен психолог Zoom'дан келген, таргетологдун 29 сабагы бар, 100дөй сабак бар. Ичинде мышление, дисциплина, аккаунтуңду оңдоо боюнча визуал, гайд, полный 0донмун дегендерге я рекомендую онлайн курс 5000 сомдук. 100дөй сабак бар, кайтарым байланыш, кураторлор менен полный. Текшеришет силерди. Группада 20дай, 30дай айым менен окуйсуздар бир группада. То есть мини группа болот. Андан кийин 1 айдагы доступта болот бул сабактар. Дисциплинага түшүп, өзүмдү Instagram блогумду алып баргым келет десеңиз, именно ушул курс погружение в СММду рекомендую. Ким Бишкекте болсо, ичинде съемка кылганды да үйрөнгүм келет десе, анда 10 000, нет, 12 тысяч стоит. 12 тысяч стоит, потому что я половину отдаю мобилографу. 12 000 турат, жумасына 2 жолу 3 сааттан келесиңер. Съемка кыласыңар эшиктен, кафенядан, офистен отуруп, именно мобилографияны окутат. А онлайнда СММди окутат. Вот. Мунун баасы 12 000 сом турат. Бөлүп төлөсө болот. 5 000 сомдукта бөлүп төлөсө болот. 2 000 бронь кылып, бир жуманын ичинде остаток можно оплатить. Третий момент. Что у нас еще есть? У нас есть курс по продюсированию и запускам. Он на гид-курсе. Вот. Но сейчас к нему продаж нету, он будет только к Новому году. Второй момент, на 1 ноябрда бизде 0дон келгендерге мурун кийин кандайдыр бир СММ окуп, бирок дагы да менден окуп, дисциплинага түшүп, практика алгым келет, көп сабактарды аткаргым келет. Мен не знаю, башкача 6 эле сабак окугам, или кайтарым байланыш болгон эмес, өзүмө ишенбейм десеңиз, анда вот погружение СММди я рекомендую. Бирок насаатчылыгымда мен 10 айымды 15 ноябрдан алам. 2 айлык жаңы жылдык потоко. Ким азыр анкетаны биодо толтурса, биз кайтарым байланышты уже начинаем связываться с вами. Өзүм консультация өтөм, насаатчылыкка келем, 2 айлык насаатчылыкка келем, курс ачам, наставник болом, продюсерди жакшы өздөштүргүм келет. Азыр кандайдыр бир результаттарым бар, бирок продюсерликти жакшы билбейм. Сиздей болуп там, я не знаю, практика жүзүндө мыкты результатты алгым келет десеңиз, анда бул насаатчылык. Наставничество деген эмне? Наставник деген бул устат. Вот эмне билген билимимди насаатчылыкта үйрөтөм. Насаатчылыкка кимдер келе алат? Врачтар, СММ адистери, курс ачкым келет, СММ, же болбосо продюсер болгум келет, же болбосо наставник болгум келет. Менде наставник болуп бер деп сурангандар көп, уже мен аудиториям каалап атат, же болбосо мурун кийин 20-30 миңдик, 50 миңдик наставничестволорду окугам десеңиз, именно жандуу келип окуйм, же болбосо онлайн окуйм десеңиз, онлайн келип окуган 2 айга 100 миң, по-моему 100 миң, 150 миң, 110 миң, офлайндын баасы чуть-чуть башкача. Вот. Анан 3 айлык наставничество бар и годовой наставничество бар. Бирок мен наставничествого биринчи экөөбүз консультация кылып, мен 10-15 мүнөт сизди угушум керек. Эмне курстарды окудуңуз, эмне көйгөйүңүз бар, мен жардам бере аламбы, кандай проблема бар, кандай көйгөй бар. Мен 20, 30, 40, 50 киши албайм, наставничествого болгон 10 айымды аламын. Ошон үчүн 15 ноябрда именно азыр ким наставник деп жазып, менден личный консультация алгысы келгендерди консультация кылам, бирок сизде мында база болуш керек кичине. То есть кандай десем, мисалы үчүн сиз психолог же болбосо врач болсоңуз, сизге СММ курсун окуунун ал жакта абзели жок. СММ адисин аласыз, бирок өзүңүз дагы блог алып барганды үйрөнүшүңүз керек. Продюсирование канча турат дейт? Продюсирование у меня стоит дорого. Продюсирование у меня стоит 250 тысяч плюс 50% от запуска. Команда менен киришип иштешем.
продюсерликке мен мисалы үчүн бул жакта компьютерный курс дейт. Компьютерный курска я вам рекомендую. Компьютерный курска продюсер керек дейт. Мыкты продюсерлер жакшы нишаларды алгылары келет. Мыкты эксперттерди, кандай эксперттерди? Мисалы үчүн мыкты продюсерлер командасы менен келип иштешем деп атканда, эксперт кандай болуш керек? Билими бар болуш керек. Өзүнүн билими, ошол билимине, ошол нишасын сүйгөн адам болуш керек. Мына психологбу. Мен команда менен келдимби, ал айтат. Кундуз, менин билимим бар, мына диплом, мына сертификат, мына менде бакаунтум, мына курс ачкым келет. Же болбосо мен стористерге чыгып атам. Анан ооба продюсер алам, бирок стористерге чыкпаса, дисциплина жок, жоголуп кетмей болсо, сториске чыгып, элдерге эже чыгыш керек, жазаш керек десе, укпаса, жок болсо, анда ал менен кантип иштешсе болот? Анан кээ бирөө мындайда продюсер издейм дейт, бирок акча төлөгүсү келбейт. Акча төлөбөсө кайсы адам иштейт? Иштебейт да. Туурабы? Третий момент это что? Третий момент это продюсирование, да? То есть запускаторов много, а продюсеров вообще ноль. Жакшы продюсер табыш кыйыныраак. Себеби дегенде көбүнчө запускаторлор болуп атышат да. Запускатор деген эмне? 1-2 запуск жасайт, запускатор, и ошо менен токтоп калат. Вот. Негизи эле адамдын өзүнөн экен да. Себеби дегенде кайтарым байланыш жок курста окуп атсаң дагы, адамдын өзүнүн дээринде мындай бир каалоосу болсо, даже кайтарым байланыш жок курстан результат жасай алат экен. Мисалы үчүн 1 жылбы, 1,5-2 жыл мурун окудумбу, 2 жыл мурун Айгерим Тегербергенди окуп атканда, акчам жетпей калып, кайтарым байланыш жок тарифте окугам да менчи. Я была лучшим кейсом в этой группе. Даже ошол потоктун топ кейстин ичинде болчумун, элестеткиле. И бул менин сторисимди ошол маалда эч ким текшерген эмес. Эч ким мондай прям наводка берген эмес. Куратор бир жумада бир жолу обратный связь берчү, вторник сайын. Эми элестеткиле. Адам каалайм десе, өзүнүн ички мотивациясы күчтүү болуш керек экен да. Анан сөзсүз түрдө кыймыл аракет жасай бериш керек. Сен өзүң жакшы болсоң, сени жакшы болсоң кууп жетпейт, жаман болсоң жуусаң кетпейт дейт да. Сен өзүң жакшы адам болсоң, ар кандай адамдарчы, мисалы үчүн жакшылык кылсаң дагы, жакшы кылсаң, кийин кайраса жакшылык менен эмес, жаманчылык менен, же болбосо кайра ошол адам ошол жакшылык кылганга без ожидания кылыш керек да. Жакшылык кылдыңбы, ал андан кайра күтпөй эле койсоң болот. Себеби дегенде адамдын өзүнүн натурасы ошондой болот экен. Жакшылык эмес, кайра жамандык менен кайтарым бериши мүмкүн экен. Ошон үчүн жакшылык кылдыңбы, кылгың келбесе кылба, же болбосо кылдыңбы күтпөгүнүң. Сага кайтарым бериш бул жараткандан. Вот. Бул жакта дагы кандай сурооңуздар бар? Дагы бизде 7 мүнөт калыптыр. Сиздер менен бүгүн 1 саат сүйлөшөйүн деп чыккам блокко. Бизде 7 мүнөт бар экен, суроо берсеңиздер болот. Эмнеден кыйналып жатасыздар? Жаңы келгендер көппү бул жакта? Эмнеден баштайм деп билбей жаткандар көппү? Же болбосо курсун сата албай аткандар барбы? Же чөп көтөрө албай аткандар барбы? В чем секрет успеха? Я благодарна всегда. Даже когда в начале пути я зарабатывала 500 сомов в неделю или 2000 сом, бир баракчаны алып барып, я всегда была благодарна, радовалась этому. Айтатко жараткан Аллахым дагы ыраазы болуп, каниети бай деп коебу, каниет кылып жашаган адамды эметет экен да. Ал эмес, даже мен деле жараткан мындай улук эмесмин, но менин курсума деле келип, насаатчылыкта келип, канчалык ыраазы болуп, рахмат Кунсешике, рахмат, мындайымби деп ыраазы болуп турса, ошончолук бергим келет менчи, ошончолук клиент алып бергим келет, ошончолук аны колдогум келет, ошончолук аны стористен реклама кылгым келет. Бул мен жөнөкөй эле пенде.
недовольный болуп, мүрчүйүп, монтип, эч нерсени жактырбай, жашоосун жактырбай, өзүн жактырбай, айлана чөйрөсүн жактырбай турган адамды ким колдогусу келсин. Ошондуктан эң биринчи секрет успеха — просто быть благодарным за все. И уметь радоваться каждой мелочи. Не зря же говорят, отмечайте маленькие успехи. Ошол 500 сом таап жүргөн 5 орусча билбейм дейт. Мен да онлайн өткүм келип атат дейт. Орусча, кыргызча биздин курс. Кундурс блогум бар, бирок продажа аз. Эмне кылсам болот? Орус тили оңой дейт. Личный бренд көтөрүңүз, таргет кетиришиңиз керек. Орус тили оңой дейт. Полезный блог алып барыңыз. Не только Инстаграм, ТикТок аркылуу. ТикТок привлекает жакшы аудиторияны. Инстаграм аркылуу сатып личный бренд түптөсөк жакшы, бирок ТикТок бизде азыр бар болгондуктан ТикТокто сонун бесплатный методдор менен регулярность. Самое главное — это регулярность. Вот, я не знаю, наверное, вот постоянство, системность, она все равно плоды дает результата. Когда мой рилс выстрелит деп, мисалы үчүн, бир рилс тартып коюп, качан менин рилсим выстрелит эмес, күнүгө бирден рилс 1 жыл бою чыгарам деп өзүңүзгө сөз беришиңиз керек. 1 жыл бою күнүгө рилс чыгарам, и ошондо вот даже 1 жылдан кийин даже результат болушу мүмкүн. Ошон үчүн сиз эч качан колуңузду таштабай жаза беришиңиз керек, кыла беришиңиз керек. Привлекайте дополнительный трафик. Привлекайте, упакуйте. Мына элестетиңиз, мына сиз Инстаграмдан аккаунт ачтыңыз, эмне үчүн мага акча келбей атат? Кана клиенттер деп атасыз да? Ошондой эле мына киоск ачтыңыз, кана клиенттер, баннер кыласыз, листовка таркатасыз, элдер киргенде приятно болуш үчүн ичин тазалайсыз, полкалар красивый болсун дейсиз, холодильник коесуз, товарларды коесуз, кандайдыр бир акция жарыялайсыз, бир нерсе кыласыз, аракеттенесиз да, туурабы? Ошондой эле Инстаграмда дагы киргенде приятно болуш керек. Приятно — это как? Директте бат-бат жооп берип, саламатсызбы жеке, кандайсыз, то есть мамиле курганды, сүйлөшкөндү, стористерди алып барганды, түз эфирлерге чыкканды, адамдар менен туура багытта өзүңүздүн таргетинг тоже хорошо работает. Таргет кетирип коюп, мен 500 сомго, 1000 сомго таргет кетирдим, результат жок эмес, бул сиздин бетиңиз кетип атат, сиздин жүзүңүз кетип атат. Ошон үчүн бул жакта дополнительный трафик можно подключать. Второе — это тура сабактарды, то есть сиз долгосрочно только орус тилин үйрөтөм десеңиз, мен YouTube'га кирип туруп, мисалы үчүн, допустим, да, менин жолдошумду орус тилин үйрөтөйүн деп атам, мисалы үчүн онлайн орус тилин кантип бат үйрөнсөк болот, онлайн орус тилин кантип үйрөтөм деп запрос кылсам, сиз чыксаңыз, деп сизди мен Инстаграмдан, YouTube'дун астынан, номериңизди YouTube'дун астынан, видеонун астынан сиздин Инстаграмыңызды көрүшүм керек. Демек, дополнительный трафиктерди YouTube'дан, мисалы үчүн менин мамам YouTube'дан көрөт сериалдарды, YouTube'да эле отурат, телевизор көрбөйт. Менин мамам Facebook'та отурат. Демек, таргетти Instagram, Facebook'ты да подключать этесиз. Аудиторияңыз ким? Ошого жараша. Менин мамам, мисалы үчүн, 56 жашта, 45, 50, 60-дагылар көбүнчө Facebook'та отурушат, политиканы обсуждать этип. Демек, ошолорго ошол Facebook аркылуу реклама кетириңиз анда. Менин жолдошум TikTok'та отурат. Жумуштан келсе эле TikTok'та эле отурат да. Мен да жакшы көрөм TikTok'ту. Потому что позитив, класс. Демек, мен ошол жактан сиз жакшы роликтерди жазап, өзгөчө кыргызча сүйлөп, аудиторияны привлекать эте аласыз. Эгерде сиз акчам жок азыр десеңиз, анда үйдө отуруп алып, ошондой видеолорду тартып, жакшы кетиресиз ошолорду системно. TikTok'та эмне? Системно. Күнүгө 2 видео, эртең менен кечинде. Инстаграмда эмне? Эртең менен кечинде рилс, хэштегтер. Это бесплатное продвижение. Уақытым жок, реклама керек десеңиз, анда можете таргет подключать, рекламу блогеров закупить. Мисалы үчүн, Москвадагыларга, мисалы үчүн орус тили керек, балким кайдан билесиз, көбүнчө запрос. И ал жакта Москвадагылар кайсы блогерди көрөт, кыргыз кайсы блогер бар, балким реклама баракчалары, жумуш, WhatsApp группалар бар. Недавно в Москве была, Instagram жакшы иштебейт экен, WhatsApp группалары бар экен, жумуш, бир нерсе дегендерчи, то есть квартира, Телеграмда отурушат экен. Демек, ошондойлордон реклама сатып алып, ошентип реклама курстун астында связка болот. Лид магнит, и здесь продукт продается. Или основной
лид-магнит, Tripwire продается. Вот лид-магнит, что-то бесплатное, и вот здесь у вас Tripwire какой-то, чтобы понять, подходите вы мне или нет. Tripwire стоит 400, 500, 600 сомов, до 1000. Вот и теперь думайте. Tripwire деген недорогой курс, 3 күндік практикум. Bir жұмалық курс стоит 450 сомов, допустим. Значит, не продаете. Блогу мас, продажа аз дейді. 2000 сом бронь қылам дейді. Мен сені издеп, атам Кузя дейді. Я не Кузя. Я ненавижу, когда меня называют Кузя. Мұрын көп нәрселерді андаған емес екенмін. Андаған деген сөз. Не деген сөз? Жоқ, тиктокты үйретпеймін мен. Тиктокту сабақта бар. Как продвигаться через тикток деген. Жан дүйнөсү аябай сонун кыз экен. Кече тренингтен көрдүм, Кудай бере турган кыз экен, умница дейт. Рахмат сизге. Ооба, ар кандай кыйынчылыктар болот, буттасуулар болот, көрө албастыктар болот, ар кандай сөздөр болот, бирок эч кимге мындай көңүл бурбай эле өзүңдүн ишиңди кыла беришиң керек экен. Даже көп адамдарга жакшылык кылганда дагы Рыспекова Бурулкан, сизден окугам дейт. Рахмат, Бурулкан. Көп адамдарга деле жакшылык мындай мынтип айтат да, керде мен тайнем, жакшылык да кылба, жамандык да кылба, түз жүр депчи. Жакшылык кылсаң дагы кайра сага жамандык менен кайтат депчи. Бирок жакшылык кыла бериш керек экен, просто без ожидания, ал башка жактан келет экен да. Анда бапмын деген, сонун. Мен өзүм орус мектепти бүткөм, бирок блогду кыргызча алып барган аракет кылам. Үйдө кыргызча сүйлөйбүз. Италияда 4 жыл жашадым. Погружение СММ кыргыз тилинде, бирок ушундай оңой тилде да, оңой легкий тилде, чтобы силер түшүнгөндөй. Наставничествоны орусча, кыргызча өтөм. Орусча өтөм. Кыргызча суроо берсе, кыргызча кайтарым байланыш. Кундуз салам, сенин сабагыңа башка, Жазгүл сабагы башкабы дейт. Жазгүл менин шакиртим, барыңыз, катышыңыз. Замирайым, сиз биз көчө жок мурда күнү тренингте келгенсиз, өзүң көрсөтпөй иштесе болобу? Болот, өзүң көрсөтпөй иштесе. Инстаграмда, мисалы үчүн, шешеп саткан баракчабы, эмне саткан баракча болсо дагы, ошону алып барып, кандай десем, и так товар сатса, сиз өзүңүздү көрсөтпөйсүз да. Так, бизде приглашенный гость бар экен, Приглашенный гость. Кто-то мне отправил запрос. Вы тоже это услышали, да? Силер уктуңарбы, же уккан жоксуңарбы? Надеюсь, вы это не слышали, да? Я забыла выключить тугис. Бишкекти жакшы билбеп несем, таң калат болушуңар керек. Гис менен жүрөм. Оба дейт. Привет, Кундуска, привет, Патриот 87. Вы кто? Я случайно, дейт. Да, можете задать вопросы. Гүлнур Тендик айым. Уялбаңыз, эфирге чыккыңыз келсе, запрос жөнөтүп, сурооңузду мага жеке берсеңиз болот. Я поменяла аватарку. Как вам моя аватарка? Да, часто айтышат, корком, стерва көрүнөсүң деп. На самом деле, я самая простая. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ошо эмнеден баштайм деген суроо. Я только еще не успела сориентироваться. Поэтому я у вас училась год назад на, получается, СММ. И опять же, ждущая, как сказать, все самого лучшего момента, собирающаяся. Короче, год прошел, я сейчас собираюсь. Знаю, монтировать умею, но смотрю, думаю, вот я только что отправляла племяшке, говорю, все, я завтра приеду, мы с тобой будем снимать первые рилсы, потому что там очень много чего нужно снимать, по идее. И вот. Были фотосессии,
Это все есть, но Инстаграм у меня пустой. Когда у вас полная дата рождения? 6 декабря 92 год. 1992. Бишкектесіз бе? Ооба. Смотрите, Мгм. атыңызды айтып қойсыз. Атым Гүлжан. Гүлжан айым, смотрите, ең бірінші сізге тапшырма. Бірінші тапшырма адамдар сөйлескенді үйренеді. Bir адам мені танышам деп. Мгм. Екінші тапшырма энергияңызды көтересіз и әрекет қылсыңыз керек, қимылдар. Эмне үчүн даже дисциплинага келип отурат мени тепкилеп туруп бир нерсе кылчу деп жетпей атат деп атпайбы? Сиз адамдарга киреткенсиз да, бирок рекомендация берем. Цель жок сизде. Цель жок үчүн, допустим, мен декабрдын жаңы жылга чейин мен iPhone алам. Мен декабрдын жаңы жылга чейин мен, я не знаю, тишимди жазатам. Декабрдын айына чейин 5 килограмм арыктайм. Декабрдын айына чейин мен ушул Инстаграмыман 500 подписчигим менен съемка кылып, 500 сомдон 1 саатка 500 сом болсо дагы съемка кылып, акча таап баштайм. Ушул 120 киши подписчигим менен мен бир командага кошулуп куратор болуп иштейм, сатуу менеджери болом, же болбосо барып помощник болом. Же болбосо мондай болом деп өзүңүзгө максат, цель коюшуңуз керек. Что я хочу? Сизде цель жок, цель жок үчүн акча жок сизде, акча жок. Энергия жок, акча жок. Вам нужно немножко энергию научиться набирать. И практичность, кичине работоспособность, кичине эмес көп эле. Бир аз кичине жалкоорок болуп атасызбы? Окуучураак, жалкоороксузбу? Өзүңүз кандай деп айта аласыз өзүңүздү? Кеп эмнеде болот? Убакыт бөлө албай атам именно онлайнга. Офлайн иштейм, бирок онлайнга все собираюсь, собраться не могу. Опять же, наверное, это из-за дисциплины, но я как бы все откладываю. Вот iPhone алдым, кылам кылдым. В плане, в финансовом плане, получается достигать это не через онлайн. Получается, что офлайнга убактым кетип калып атат, но зарабатываю. Но хочу перейти в онлайн, учусь, постоянно ищу. А как вы говорите, нужно делать на практике. А то, что практики нету, толку мало, я бы сказала. Знать знаю, но не делаю. Ну и что? Да. Азыр бул жакта даже бул жакта айтып атпайбы, бул жакта жазып атат да. Эмне дейт? Мындай да, курска келип туруп эч нерсе кылбасаң, аракет кылбасаң результат болбойт. Жалкоо болсоң, эч нерсе аткарбасаң, кылбай эле коет. Сен үчүн бирөө жумуштап берип, сен үчүн бирөө бир нерсе кылып бербегенге милдеттүү эмес. Бул ачуучундук, мен бетке айтып атам да азырчы. Кээ бир айтышы мүмкүн, күлүп туруп чытам. Мындай депчи, бирок как оно есть. Мен мисалы үчүн мен азыр бир жакка барам да, айтат экенмин да, марафонго катышам, 2000 сом төлөйм да. Кана арыктатпайсыңарбы мени? Арыктаткыла мени деп туруп өзүм аракет кылбасам, мага мени ким бирөө арыктатабы? Давайте мени арыктаткыла деп өзүм отурсам, с позиция сверху болуп туруп, давайте арыктаткыла, бир айдын ичинде 2000 сом төлөбөдүмбү? Эмне арыктатпайсыңар деп отурсам, мени ким арыктатат? Мен өзүм аракет кылбасам, туурабы? Сиз смотрите, 6-3. Аябай оор да сиздин кыймылыңыз. Эмне үчүн узаткан эже миллион, 2 миллионный запусктарды жасасак, курстарды сатып, канча анын узаткан эже 3-6 сизде да, конфликт сознания бар. Дисциплина үчүн. Дисциплина үчүн мен менен иштешет. Я продюсер, психолога, да, Заткан Жусупова. Да. Анын курстары 100 000, 150 000, 200 000 курстар.
8.000, 9.000 курстар, разбору 150.000 турат. Эмне үчүн ошол айым менен иштешет? 45 жаштагы айым менен иштешет. Эмне үчүн ал жарым доходун мага бергенге даяр? Себеби дегенде дисциплина жок. Эмне үчүн айтат? Ал көчө тамашалап айтып атат. Продюсер деген бул тепкилегич турбайбы? Тур, кыл, жаза деп турат экен деп. Жаза, Москвага кеттик тренингге. Саткан эже Ошко кеттик тренингге. Кеттик деп туруп эле кетип салсак, улам план берип туруп ошону аткарып атсак, демек өзүң кыла албаган, күчүң жетпеген нерсеге ошол адамды издейт экенсиң да. Ошол адамды издейт. Можно на консультацию дейт. Да, приходите на консультацию, напишите в директ. Сизге, смотрите, миссия 3 кыймылдашуу оор чынындачы, дисциплинага түшүшүңүз керек в первую очередь. Либо өзүңүз көтөрөсүз, но сизде вечный анализ будет вот здесь. Мээңизде эле кыла бересиз, ачам, жазайм, кылам дейсиз, но кылбайсыз. Сиз дагы азыр 5 курсту окуп барсаңыз дагы кылыш оор болот. Вот бирөөнү алыш керек да, айтыш керек. Давай мени түрткүлө, жазат, тепкилейсиңби, эмне кыласың? То же самое мен айтышым мүмкүн да, башкачабасыңбы, мени урушасыңбы, кагасыңбы, кагып силкесиңби, сабайсыңбы, бирок могу результатка жеткиргенге жардам берчи деп мен өзүм жалдырап барышым мүмкүн да. Там арыктачы, сулуу кылчы мени, фигурный болгум келет деп мен ага барып акча төлөп, анан ал мени билдетип, ошентсе мен ошону жазашым мүмкүн. Мен сиз ошондой бересиз да. Сиз деген выгода көргөндө гана көчүңүздү көтөрөсүз, болбосо ошондой кинаны катуу кармап мен адамга анан Ошого мен офлайн кой бербей атат. Офлайндын выгодасы онлайнга кой бербей атат. Онлайнга баары бир убакыт бөлүш керек да, чтобы эту выгоду получить, да. Ошондуктан мени офлайн, вот этот переход из офлайна побольше, в онлайн поменьше, и рост болуш керек да, туурабы? Меньшеден баштап өсөсүң да, сразу келип чоңго эмете албайсың да. Поэтому меня вот это тормозит, да. Как бы, я помню, когда я с вами встретилась, я была беременная. Вы, наверное, меня вспомните, я к вам приходила в офис уже с огромным животом, наверное. И у меня было, что... Да. И получается, что вы говорили, ну, родишь, и от того, что с ребенком на руках, айле иштеп кетесиң да вообще. Но у меня так получилось, что я родила, но моя офлайн работа меня не отпустила, да? То есть я родила... Курска келген дагы вот это нужда жок да, потому что акчаны базардан таап атат, же болбосо жумушунан таап атат да. И фокусту тияка койбой, тияка кое берет. А сиз өзгөчө алып жүрүшсүз, сизге акча билесизби, выгода. Вы по выгоде, у вас холодный расчет, анализ. Миссия 3 самая хитрожопая моя миссия, извините за правду. Только по выгоде жүрөсүз, да? Холодный расчет. Я же еще в миссию не вступила? Или вступила уже? Нет, уже на подходе. Уже на подходе. Беш жок экен сизде. Вот вы не любите особо общаться, как и я. Менде да беш жок, то есть мен адам жакпаса сүйлөшпөй коем. Машинада баратканда мен менен сүйлөшпөй эле койсо деп каалайм. Мен өзүм эле мынтип терезени карап, музыка угуп, жалгыздыкты каалаймын. Адам жакса кирнедей барып жабышып аламын. Сүйлөшөйүнчү, жолугушалычы, кофе ичеличи деп. Ал мага жагыш керек. Я правду говорю? Да. Особенно вы. Ошондой бар, и плюс выгода ала алсаңыз, выгоданы көрсөңүз, результат кылсаңыз точно. Подход кылганды билесиз. Но энергия. Рекомендую, знаете, вот мне даже предлагают так, давай на людях объяви, за месяц похудею, за 2 месяца. Не похудеешь, 100 000 отдашь на людях мне, да? То есть, видите, вот то, что у меня вот здесь не хватает силы воли, у вас вот здесь не хватает. Демек, сизде мынтип жетелеп туруп жазатыш керек, же болбосо нужен авторитет. Сиз жөнөкөй адамды укпайсыз, авторитетти гана угасыз. Да, авторитет в моих глазах. Да, только авторитетти угасыз. Но бүт аткарышыңыз керек да. Сизде мынтип прям тапшырманы аткарбасаң сертификат албайсың. Тапшырманы аткарбасаң деньги не возвращается, чыгасың окуудан деп туруп катуу, сизди катуу эметпесе кылбай коесуз. Көчүгүңүздү көтөрүш оор сизге, понимаете? Ошон үчүн
өзіңіз дисциплинаға алып келесіз, башыңызда эле уминтип анализ. Так, вечный анализ да, бул жердечи так. Последовательно инструкция калып, меңизде ойлонуп, түнү бою ойлонуп, уктуп атканда да ойлонуп, эртең менен турганда эле уже чарчап каласыз, ойлоно берип, анализ кыла берип. Вот это съедает, энергию съедает. Надо делать. Так, анализ, да. Эртең менен сразу сторис жасайсың. А не так, что так, эмнеден баштайм, эмне сторис жазайм деп кечке ойлонуп атып, убактыңызды өткөрө бересиз. Анализирую очень много. Жазып атасыз, кыймыл аракет жок сизде. Действий ноль. Ошон үчүн я вам рекомендую жесткий дисциплинага салган жакшы бир айым менен иштешүү. Потому что азыр барып кайра деле менден СММ окусаңыз, кайра деле дагы 10 курсту окусаңыз да ошо дисциплинаны кылышыңыз керек, же болбосо жазашыңыз керек. Вот этот момент. Сиз бир жыл окугандан бери у вас на платформе было? У нас обновился. У нас обновился второй момент. Третий момент это что? Вам нужно вот это почувствовать результат. Чуть-чуть денежки начать зарабатывать, и у вас это затянет. Эгерде сизге азыр 20 миң берем, 10 тен давай кыл десе, сиз еще бы как нашли себе мотивацию, наверное. Просто вы не делаете. Бул миссия үчтө мындай да, түртүп оор болот го, кээ бир адамдарчы оор, бир нерсе жазаш оор. Вот это вы. Вот. Извините, это правда, это вы, да? Это правда, да. Еще есть такой, как бы это, то, что вот работа мне должна нравиться. Да. То, что мне не нравится, мне не дает энергию, она меня растрачивает. И вот из-за этого я ищу, что, если по душе, я кылып кетем. А то, что, опять же, вот там смотришь ниши, да, там, как бы я не близка к, там, вот, к выпечке, к еде, да, и смотришь, думаешь, вот, классно же, получается, у меня, допустим, то, к чему нету души, у меня и нету. Я хоть сколько бы того, что я ищу по душе, из-за этого я как бы ищу. Сиздин предназначениеңиз, я вам рекомендую поискать себя в сфере бизнес-тренера, творческой психологии. Вот сүйлөсөңүз, укмуш улунаясыз. Сүйлөп акча табыш керек сизге. Да. Опять же, вот именно анализ. Иштеп, кара жумушта иштей албайсыз. Канчалык кара жумушка барып туруп, акчаңызды кыйнаган сайын ооруп кала бересиз. Ошол акчаңыз минуска кетет, дарыга кетет, бир нерсеге кетет. Вот чисто в вашем случае вот. Потому что бриллиант общества, это царица, она не должна работать на черной работе, она должна солидно где-то заработать и хорошие деньги зарабатывать. То есть, өзгөчө үч сүйлөгөндө, здесь именно на миссии 3 все мафиозные системы, все MLM-дин структурасы, MLM-дин выгодасы именно үчтүн анализинде, инструкциясында камтылган, чтобы вы понимали, насколько у вас мозг анализ хорошо делает, извлекает выгоду. 3-4, я не умею извлекать выгоды. На эмоциях, да, 300 000 курс, да, вот это делаю, трачу, где-то получаю, на эмоциях. Но здесь анализ, 3-тün жанында барам. Лично я люблю Заткан Эдже, потому что у нее есть вот это 3-6. Естественная, мягкая, акрын кыймылдайт, но анализ работает, вот здесь мудрость есть. Прирожденный наставник, да, это те люди, которые вот наставляют. Да. В сфере психологии вы можете поискать себя, творческая психология. Да. Вот здесь ваше предназначение больше. Потому что жанагындай моделография, жоса дизайн, глам, монтаж, да, ваше предназначение. Да. Поэтому не мое. вы не СММ. Прислуживать не могу. Да, вы вообще не можете прислуживать. Вы же у нас солидный человек, солидный, поэтому вы не можете под кого-то идти и прогибаться. Второй момент. Вы не можете на черной, жаныңызды кыйнаган жумушка эч качан барбайсыз. Черная, пыльная работа, жаныңызды карап, в первую очередь, өзүңүздүн комфортуңузду ойлоп, комфортный отношения кылып, анан выгоданы алгыңыз келет. Это правда. Да. Спасибо. Спасибо большое. Не хотела подключать здесь разбор по психологии, но получился разбор, потому что когда глубоко копаешь под человека, узнаешь вот это все. Окей, бизги, как всегда, уланып кетти окшойт,
суроолоруңуздар болсо мага директке жаза берсеңиздер болот. Мен баарын окуп голосовой менен текстовый болобу жооп берип коем. Люблю, когда вы мне пишете. Мен дейт. Все, барыңыздарга рахмат. Я всех целую, люблю.